Сооротуучу Кудай. 13 февраль. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм. Куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Бул коркуу чоң иттен, аюудан же арстандан коркуу эмес. Кудайдын алдындагы коркунуч бул таптакыр башкача коркунуч. Кудайдан коркуу бул мен кимдин алдында турганымды сезүү. Аны өзүмдүн жаман ойлорум, күнөөлөрүм менен капа кылгандан коркуу. Кудай бардык жерде экенин билсек, анда биз дайыма ар бир минутабызда анын алдында жашашыбыз керек. Телефонубузду ачып, эмнени көрүп жатабыз? Жакыныбызга кандай мамиле кылып жатабыз? Ал жөнүндө эмне ойлорду ойлоп жатабыз? Финансы жагынан так эмес болсок, акырын үн менен шыбырап, ушак таратып жатсак, муну эч ким көргөн жок, мен гана деп жатсак, анда мен жана Кудай көрдү деп кошумчалап коюшубуз керек. Мунун бардыгы Кудайга маалым. Дайыма өзүбүзгө эстетип, мен Кудайдын алдындамын деп туралы. Өзүм гана деген түшүнүк жок. Жараткан Кудай бардык жерде, ал баарын көрөт.